Мен окуп коеюн. Жарандык маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууда кароого сунушталууда. Демилгечилер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Осмонов, Нарматова, Маматалиев, Акаев, Кадырбеков, Айдарова, Бакасов, Атазов, Икрамов, Маткеримов. Мыйзам долбоору экинчи окууда. Кийинки мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзамдарына Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоорун кароого сунушталууда. Бул жерде да демилгечилер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Осмонов, Нарматова, Маматалиев, Акаев, Кадырбеков, Айдарова, Бакасов, Атазов, Икрамов жана Маткеримов. Бул мыйзам боюнча докладчы Айбек Осмонов. Келиңиз. Сөзүңүз болсо, эгер сөзүңүз жок болсо, анда биз комитеттин корутундусун айтабыз. Суроолор жок да бул маселе боюнча. Дастан Арсбековичте сөз. Айбек мырза, мен бул мыйзамды колдоймун. Азыр бир вопрос туруп калды да, ошону тактоо иретинде. Бул ошол президенттикке талапкерлерге да тийиштүү да турабы? Жок. Бул бардык президенттен баштап башкаруучулардын бардыгына тийиштүү. Бирок президенттикин өзүңөр билесиңер, конституцияда жазылган канча жыл экен. Ошо президентке тийиштүү болуп атат да, анан кийин өзүңүз да айттыңыз, мындай да, ошондо конституцияда 15 жыл да, 15 жыл Кыргызстанда туруктуу жашаш керек да. Кандидат үчүн. А сизде бул жерге 5 жылга түшүп кетип атат да. Көрдүңүзбү? Ошо президенттикин анда 15 жылда атайын бөлүп чыгышыбыз керек бул мыйзамда. Ошону. Ато сиздин мыйзам менен азыр президенттикиде 5 жылга түшүп кетип атат. А биздин конституциянын 68-беренеде 15 жылдан кем эмес жашаш, анан кыргыз жараны болсун деп конституция так көрсөтүлгөн. 15 жыл президенттикке талапкер. А сиздики азыр общий кетип калып атат, жалпы. Ошондо ал жерде 5 жылда болуп калып атат да. Бул жерде мындай да, урматтуу кесиптештер. Биринчиден, азыркы күндө бизде мисалы бул жарандык маселе, мисалы Казакстандан же Россиядан бизге келе турган болсо, келип бизде жарандык алды. Алгандан кийин 1 жылдан кийин ошол эле Россияда же Казакстанда окуган диплом менен прокуратурага же болбосо ММДга киргенге толук укугу бар. Же болбосо Жогорку Кеңешке кандидатурасын коюнга укугу бар ушул күндө. Мен ошон үчүн айтып жатам, бул аткаруу бийлигинде тургандарга жана ошондой эле Жогорку Кеңешке бара турган болбош керек деп. Эч болбосо 5 жыл кыргыз мамлекетинде жашаш керек. 5 жыл жашагандан кийин гана ошол кызматтарга барса болот деген мыйзамда. Ошонун ичинде барды кирген бул жерде. Сиз туура айтасыз, Дастан Арсбекович. Бул жерде президенттикин алып койсок болот. Ошол үчүн президент дегенди алып коелу, анткени Президент дегенди алып койсок болот. Президент алып коелу, президенттикке конституцияда мына 68-беренеден тааныштырып кетейин. Президент болуп 35 жашка толгон, мамлекеттик тилди билген жана республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын жараны шайлана алат дейт да. Президенттикинен башка президенттикин алып койсок, калгандары бардыгы туура болот да. Анда комитет койсо ушуну. Мен сунуш бердим. Мен сунуш кат жүзүндө да беремин. Азыр карап көрүп калдым да, ошол үчүн бул президенттен башкасына. Президенттикке конституцияда так көрсөтүлгөн. Кагаз түрүндө бересиз. Мен берем. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Көңүл буруп койсоңуздар кичине. Мыйзам долбоору боюнча биринчи окуудан кабыл алгандан кийин Эрбаев Алишер Ташбаевден дагы жазуу түрүндө 2 түзөтүү келип түшкөн. Анда мен ошол депутатка сөз берейин. Алишер Ташбаев, сизде сөз. Мен өзүмүн могу мыйзам боюнча комитетте каралганда дагы андан кийин бир нече жолу инициатор болгон Айбек Жапарович менен коллегабыз менен да бир нече жолу жолугушуп сүйлөшкөнбүз бул боюнча. Өзүм мен сунуштарымды бердилем. Мен эми сөзүмдүн башында могу
конституциянын беренелерине, конституциялык мыйзамдардын беренелерине, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктуу актылары жөнүндө мыйзамдарга токтолбой эле коеюн. Кыскасын айтканда, мен өзүмүн сунушумду бердим эле. Бул жерден жанагы депутаттыкка, анан кийин президенттикке шайлаган кишилердин жанагы жашоосу, жарандыгы 15 жылдан кем болбосун. Калган органдарга, ошол эле ички иштер министрлиги, прокуратура жана улуттук коопсуздук кызматтарына 10 жылдан кем эмес жанагы убакыттын ичинде өздөрүнүн талапкерлигин көрсөтүп ишке кирсе болот деген. Алишер Ташбаевичтин мен берген сунушун сыйлайм. Буга чейин өз айткандай бир нече жолугуп да сүйлөштүк. Бул жерде, бул мыйзамда президенттик жана ошондой эле 5 жылды 10 жылга өзгөртүп койсок болот. Президенттикти алып туруп 5 жылды 10 жыл кылсак болот. Бирок мен Алишер Ташбаевичтин этникалык кыргыздар дегенди алып салуу дегенди мен каршымын. Себеби өзүңөр билесиңер, этникалык кыргыз ким? Кыргыз жарандыгын тапшырган адам этникалык кыргыз болуп эсептелинет. Биздин канчалаган кыргыздарыбыз, мындайча айтканда 2 миллионго, 1,5 миллиондон 2 миллионго жакын мигранттардын бардыгы биздикилер этникалык кыргыз деп саналат. Анан ошолордун бардыгын эртең келип 10 жыл жашагандан кийин анан ишке отурасыз дегенге мен каршымын. Ошону мүмкүн болсо мен жана жогоруда айттым, президенттикти алып салалы жана Алишер Ташбаевичтин сунушун 5 жылды 10 жылга көтөрүп берсеңиздер. Анан этникалык кыргыз дегенде бул болбой калат. Биздин 1,5 миллион деген кыргыздар эртең келсе эмне болот? Тагдыр эмне болот? Казакстандын, Өзбекстандын, Россиянын, башка мамлекеттин жарандыгын алып алган, Кыргызстан жарандыгын тапшырып. Эртең келип мен кыргыз элине кызмат кылам десе кандай кылабыз? Биз өзүбүздүкүлөрдөн эч качан чыккынчылар чыкпайт. Саткындар чыкпайт. Сырттан келгендер көбүрөөк болот. Ошондуктан мен ойлойм, этникалыкты албай эле калганын колдоп берсеңиздер. 5 жылды 10 жылга көтөрүп. Мен бул сунушум.